Салам алейкум, кутмандуу кеч, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Эмне үчүн биз көрөрманбыз, угарманбыз себеп дегенде азыр түн биз бул подкастты угуу үчүн, көбүрөөк угуу үчүн жасап атабыз. Көрүү үчүн эмес. Эми көрүп деле уккан аябай ойлойбуз жакшы, себеп дегенде адам көрүп мындай жүзмө жүз көрүшүп турса, анда жакшыраак эсте калат экен да. Ошондуктан кандайсыздар? Бүгүн жакшы иш кылдыңыздар. Ыраазычылык билдиребиз баарыңыздарга. Биз дагы аябай чарчадык, иш кылдык, ойлондук. Сүйлөй турган маселе, тема бул Дэниел Нэттлдын персоналити деген персоналдык тип же болбосо адамдын персоналдык характери деген теманы сүйлөшөлү деп атабыз. Себеп дегенде биз ушул дүйнө жүзүндө азыр канча адам бар? Мына 7 миллиард адам болгон болсо, ошол 7 миллиард адамдын ар бири уникалдуу экендигин айтып өтөлү дедик да. Себеп сиз мына азыр мени көрүп атасыз. Сиз экөөбүз эки башка индивидуалдуу адамдарбыз. Биз ушул personality trait деп коебуз. Бул персоналдык өзгөчөлүк. Ар бир адам индивидуалдуу, уникалдуу экен. Бул китепке караганда ушул 5 негизги типке бөлүнөт экен да. Биздин бул персоналдык өзгөчөлүктөрүбүз эки негизги нерседен калыптанат экен да. Бул биринчиси биздин генибиз. Ата тегибизден келе аткан мындай гендер. Экинчиси бул биздин жашаган чөйрөбүз, туулган жерибиз, биздин чоңоюп өскөн ушул жамаат. Ушул эки негизги фактор биздин ким экенибизди аныктаган фактор болуп эсептелет экен да. Демек, ар бир адам уникалдуу, анын жашообу кайсыл жерде туулду, кала берсе бир тууган баягындай эгиздер болот го, бир жумурткадан пайда болгон эгиздер деп коебузчу. Ошол экөөнүн теңделип психологиялык жана биологиялык айырмачылыктары өтө көп дейт да. Биз көрбөйбүз, анчалык көрүнбөйт, билинбейт. Бирок экөө эки башка адам. Ошондой сыңары биз дүйнөдө 7 миллиард адам болгон болсок, бардыгы өзгөчө. Ар биринин өзгөчөлүгү бар. Бул дүйнөдө болбойт. Бул азыр дагы жок. Мындан ары да болбойт экен да. Окшош адамчы. Да окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда, мына биздин бармак издерибиз, бул ошол биздин генибизден, генетикадан ошол пайда болуп атканда, ген информация жазылып атканда пайда болгон мындай клеткалар, тери клеткалары. Булар өзгөчө болот. Ар бири ар кандай калыптанат экен. Бул окшоштук мүмкүнчүлүгү 64 миллиардка бирөө. Эгер 64 миллиард адам болгон болсо, ошол эки адам окшош чыгышы мүмкүн экен да. Бул вероятность деп коебуз да. Азыр бизде канча адам дүйнөдө? 7 адам. Буга чейин канча миллиард адам болгон болсо, 64 миллиардга жете элек болсо, демек азырга чейин ал цифра же ушул эки адамдын окшош из бармактары кездеше элек. Демек, сиз кандай уникалдуу адам экениңизди өзүңүз байкаңыз. Сиз бул жерде канчалык болбосун, канчалык биз кандай адам болбойлу. 5 азыр 5 типти сүйлөшөбүз деп атпайбызбы? Ошол 5 типке негизги группаларга бөлүнгөнүбүз менен биздин индивидуалдуу характерибиз, индивидуалдуу личностьбиз өзүбүзчө. Демек, ушул 5өөнү атап өтөлү. Биринчиси бул ушул
personality trait'e окшогон 5 типке окшогон топко бөлүп атпайбызбы? Бул биринчиси кайсыл? Биринчиси экстраверттер. Бул экстраверт адамдар өзүнүн баягы ачыктыгы менен, өзүнүн шайырдыгы менен, өзүнүн жакшы ар дайым мындай радостный да, мындай жылмайып, жашоого жакшы караган адамдар экен да. Бул ар дайым жылмайып сүйлөшөт, башка адамдар менен тез тил табышат. Бул адамдар экстраверттер. Экстраверт дегенде ошол сырткы чөйрө менен көбүрөөк байланышты каалаган адамдар да. Бул адамдарда настроение мисалы дагы тез өзгөрүп турат. Себеп дегенде ал башка сыртты адамдар менен мамиле кылган үчүн башка мындай кабагы бүркөлгөн адам көрүп калса, аны деле кабагы бүркөлөт. Жаман сөз угуп калса, башка адамдардан жылмай жүрүп жаман сөз угуп калса, тез эле капа боло түшөт экен да. Бул мындай эмоциялык тез өзгөрүүгө душар болот дейт. Экинчиси бул невротизм деп коет. Бул невротиктер деп коелу. Невротик дегенде кандай невротик? Невротиктер өтө мындай кандай өтө сак, бала сак болушат, өтө өзүнө сак болушат, ар дайым мындай коркуп жүрүшөт экен да. Мында азыр бир нерсе болуп кетиши мүмкүн. Азыр менин мындай көбүнчө паникалык байгылар деле болот. Ошолорго жакын невротиктер бир кичине эле нерсени көргөндө мындай кыйкырып же болбосо өзүн жаман сезип, коркуп, качып же ушундай бир алдын алат экен да. Мындай кичине эле ооруп калса ал, ой мен өлүп калат окшойм жана башка дегенде ар кандай бир ойлор келет дейт да. Анан кийин кичинекей эле бизде сөз бар го, из мухи делает слона деп турупчу, баягы кичинекей нерсени чоңойтуп ырбатып берген адамдарчы. Бул адамдар невротиктер ушундай кичине кабатыр жүргөн адамдарды айтат дейт да. Бирок биз азыр келебиз эмне үчүн ар бир азыр айтып аткан 5 типтин ар түр кимси жакшы деген суроого дагы жооп берели. Ал эми үчүнчүсү бул consciousness деп коет. Мындай consciousness деген бул өзүнө баардыгын контролдо кармаган адамдар, баардыгын аң сезим менен байкап, түшүнүп, анализ кылган аналитик адамдар же болбосо айталык бул мындай максатка бекем адамдар да. Алар эмне каалайт билет өзү. Эмне багытта кетип атат алар билет. Аларга эмне жагат, жакпайт, чөткө мындай ажырата алат экен да бул адамдарчы. Анан булар максатты коюп туруп, ошол максатка жетүү үчүн пландарды коет дейт. Пландарды коюп туруп, мындай башка адамдарга караганда булар мындай более упорный, упрямый деп коебузбу? Көбүнчө лидердик позицияларга ээ адамдар. Лидерлик позиция ошол койгон нерсесин жетем мен аткарам деген адамдарчы. Булар мисалы айталык бүгүн вечеринка бар, бүгүн партия бар, кеттик десе, жок менин жумуштарым бар деп туруп барбай кое алат дейт да. Ал эми кийинки тип болсо agreeableness, то есть бул адамдар альтруист адамдар. Башка адамдарга көбүрөөк жардам бергенди каалайт. Башка адамдар менен өзүнүн кызыкчылыгын эмес, башка адамдын кызыкчылыгын жогору койгон адамдар дейт. Булар өзүнүн оюн таң улабастан бирөөнүн оюн уга билет экен да. Бирөөнүн оюна көбүрөөк мындай башка адамдарга карап турат дейт да. Башка адамдардын ушул биринчи бүтсүн, шунуку бүтсүн, анан кийин мен шашпай бүтүрөм. Же болбосо элде болсун, башкаларда болсун, анан элдин катарында бизде эле болсун дегендей шашпаган адамдардын тибин айтат дейт да. Бул көбүнчө бул адамдарда гана болчу касиет экен, бул жаныбарларда жок экен да. Бул изилдөө жүрүп турат айын. Мисалы эки ситуацияда мындай инструмент бериптир да. Сен кандай инструментти тандайт элең? Бири кашык айтат. Бир кашык болсо, мындай эки адамды тамактандыра ала турган узун кашык экен да.
Анан эми экинчиси болсо жалгыз өзү гана иче турган кыска кашык дейт. Ошондо адамдар менен баягы шимпанзелерге тандаттырса, шимпанзе мындай каалагандай случайно эле тандап алыптыр да. Негизиси ал өзүнүн гана курсагын ойлогон жаныбарлар өзүнүн гана курсагын ойлойт экен да. Адамдарда agreeableness, адамдарда альтруизмдик башкаларды ойлогондук бар экен. Ошондуктан алар көбүрөөк пайдалана турган кашык тандады дейт. Эми акыркы тип бул баягы openness деп коюп атат, ачыктык. Ачык адамдар open minded. Бул бардык нерсени мындай изилдеген, бардык нерсени билгиси келген, ар дайым ушул жаңы маалымат болсо эле ушундай биле калып, үйрөнө калайын, ушул мага кереги тиип калат, же болбосо ушундай креативдүү атай чыгармачыл адамдар деп атат. Эми бул 5 негизги типти бул атайын психологдор бөлүп чыкты дейт. Негизинен сизде бир аз башка типтер аралаш формасы деле учурашы мүмкүн. Бирок негизинен бул бала кесибизде ушул негизги 5 типке бөлүнүп калат экен дагы. Кийинки жашообузда өмүр бою ошол кандайдыр бир баягы угуп калабыз го, детский травма же болбосо ошол жаш балалыгында жакшы көрүп калган, жаман көрүп калган нерселер бар. Мен бир баланы уктум эле, дарбыз жебейт экен да. Неге десе, бир жолу кичинекейинде көп жеп алып, ошол бойдон көңүлү калып, азырга чейин жебейм дейт. Бул мындай өтүп кеткен. Канча жыл болду, өтүп кетти, бирок ошондон бери коркуп жүрөт экен дарбызданчы. Ушундай жаш бала кезинде кандай бир калыптанып калган характер болсо, бул калып калат дейт да. Бирок сиз эмне кыла алабыз биз? Биз болгону ошол кандай болбосун характерибиз биздин жүрүм турумубузду башкара алат экенбиз да. Мисалы, ачуубуз келип кетти, баягы невротиктер деп коет. Ошолор мындай ызы чуу, кандайдыр бир маселени ар дайым көтөрүп бизге турбаса, мындай коом үчүн керектүү адамдар болот экен булар. Невротиктер дагы ушул 5 тип, канча адам 5 тип болсо, анын баардыгы биздин коом үчүн керектүү адамдар экен да. Себеп дегенде баарыбыз бир түрдүү болуп калганда, бирдей болуп калганда, биз бул жашап кетишибиз кыйын болмок дейт да. Выживание было бы невозможным депчи. Себеп дегенде баары эле невротик болуп калса, анда биз тез эле баягы өзүбүздүн ресурстарыбызды иштетип баягы болуп кетмек экенбиз, жок болупчу. Ал эми баарыбыз эле мындай ачык болуп кетсек, баарыбыз эле ачык болуп кете турган болсок, анда баягы эч кандай бир жаман ой жок да. Баардыгы жакшы пикирде, оптимист болсо, мына коркунучу да байкабай калат экенбиз да. Жаратылыш коркунучтары, башка жактагы мындай коркунучтун түрлөрү көп го. Ошолорду да байкабай калат экенбиз. Эми кайсыл тип эң жакшы тип? Эң жакшы тип жок. Ар биринин өзүнүн плюс жактары жана кемчиликтери болуп атат. Эгерде сиз кайсыл бирөөнө кирген болсоңуз, жалпысын билип алсаңыз, ошол типте экенмин депчи, демек сиз кабатыр болбоңуз. Бул ошол калыптанып калган нерсе болгону сиз өзүңүздүн жүрүм турумуңузду гана башкарабыз. Ошол учурда кээ бир адамдарга мисалы медитация жардам берет дейт, эксерсайз баягы спорт жардам берет. Кээ бир адам, бул баарыбыз бири-бирибизге муктаж экенбиз да, бири-бирибиз менен аргасыз иштейбиз. Себеп дегенде биз эмне үчүн адам баласы азырга чейин жашап келип атат? Себеп дегенде биз башка жаныбарларга караганда акылыбыз бар. Бири-бирибиз менен кызматташабыз, бири-бирибизге колдоо көрсөтөбүз, жардам беребиз. Кыйынчылык болуп калса бири-бирибизге жардам беребиз. Ошол нерсени менен биз баягы мындай дүйнөнү бизге акыл берүү менен, акылды иштетүү менен биз ушундай өзгөчөлөнүп турат экенбиз. Эми бизди ушундай жараткан, ушундай акыл берип жаратты да, тандап алуу укугун берди. Ар бирибиз өзүбүздүн тандап алуу укугубуз бар. Азыр кандай характер типке бөлүнбөйлү, кийинки кадамыбызды тандоо ар бирибиздин колубузда.
тандоо укугу колубузда. Өзүбүздү башкаруу, өзүбүздүн ошол моменттеги эмоцияларды, пикирлерди башкаруу, өзүбүздүн атайын ар бир минустарына, өзүбүздүн минуста жактарыбызды кантип алдын алуу боюнча же чечүү боюнча атайын стратегия иштеп чыксак болот экен. Мына могу мага иштеп атат, бул мага иштебей атат. Ошол нерсени анализ кылып көрүңүз. Андыктан толугу менен өзгөртө албайбыз өзүбүздүн характерди, бирок биз жүрүм турумубузду, көз карашыбызды, мамилебизди гана өзгөртө алат экенбиз да. Анан ушул билим алуу менен, өзүбүздү билүү менен, үйрөнүү менен, биз башкаларды үйрөнүү менен биз эч качан капа болбошубуз керек. Башка адамдар бизге окшобойт. Биз көбүнчө проблема ушундай да. Биз башка адамдарды өзгөрткүбүз келе берет. Өзүбүзгө окшобосо биз аларга кээ бир учурда кыжырыбыз келет. Жүрүм турумуна, сүйлөгөн сөзү жакпашы мүмкүн кээ бир учурда, бирок ал индивидуалдуу, уникалдуу адам. Ал сизге окшобойт дагы, сиз аны окшотуунун кереги дагы жок. Сиз дагы башкага окшой албайсыз да. Сиз ар бирибиз өзүбүздүн уникалдуу берген плюс жактарыбыз, минус жактарыбызды азайтып, плюс жактарыбызды көбөйтүп, жардам берүү менен бири-бирибизге кызматташсак, бизде тезирээк мындай бир жакшы, ыңгайлуу жана бактылуу жашоого өзүбүз жоопкер болобуз. Ошондуктан саламаттуу болуңуздар. Сиз канчалык башкача болбоңуз, бул сиздин ушул жараткан сизди уникалдуу кылып жаратты. Ар бириңиздер чемпионсуздар, ар бирибиз чемпионбуз. Билесиздер кантип бул дүйнөгө келдик, канча мындай жарышуулар, кыйынчылыктар болгондун деле билесиздер. Ошондуктан азыр ошол алдыга карайлы, оптимист болуп, өнүгүү жолунда жүрө берели. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Көрүшкөнчө.